Азыркы биз карай турган тема модулдар темасы деп аталат. Бизге берилген эки колонканы салыштырып көрөлү. Биринчи колонканы окуй турган болсок, модул ичинде тамырасында 3, кемитилген 2 экен. Ал эми экинчи колонкада тамырасында 3, кемитилген 2 экен. Бул жерде көпчүлүк окуучулар эсепти иштеп жатканда кандай ката кетирет, ошону карап кетели. Алар деген модул ичинде тамырасында 3, кемитилген 2-ни модулдан тамырасында 3, кемитилген 2 деп чыгарып салышат да, бул эки колонка барабар деп белгилеп коюшат. Бирок бул туура эмес, анткени бул ката чыгарылган эсеп болуп эсептелинет. Анда биз бул эсептин туура чыгарылышын карап көрөлү, эки вариантта карап көрөлү. Биринчи вариантын карап көрө турган болсок, тамырасында 3төн болжол менен 1,7 деген сан чыгат. Анда мен жазып алайын. Модул ичинде тамырасында 3, кемитилген 2, бул барабар модул ичинде 1,7 кемитилген 2ге. Модулду жазабыз. 1,7 2ден кичинекей сан, демек минус 0,3 чыгат. Ал эми биз билебиз, модулдан дайыма оң сан чыгат, терс сандан дагы. Биздин учурда 0,3 терс сан экен, минус 0,3. Анда модулдан чыгарсак жөн гана 0,3 болуп калат. Анда экинчи колонканы иштейбиз. Экинчи колонка тамырасында 3, кемитилген 2 экен. Бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай, модул белгиси камтылган эмес экен. Анда 1,7 кемитилген 2. Биз аны жогоруда кемиттик, минус 0,3гө барабар болду. Эгер бул эки колонканы салыштырып көрө турган болсок, анда бизде албетте А колонкасы чоң болот. Модулдарды чыгаруунун дагы бир жолун карап көрөлү. Модул тамырасында 3, кемитилген 2, бул кандай ачылышы керек? Көпчүлүк окуучулар бул модулду ача алышпайт. Анда биз мындай кылып ачабыз. Минус белгисин жазабыз, калганын өзүн көчүрүп жазабыз. Эми качан ача турган болсок, минус тамырасында 3 кошулган 2 болуп калат. Анткени минус плюсту бериши керек. Мунун ордун алмаштырып жазып алсам, 2 кемитилген тамырасында 3 болуп калат. Ал эми 2ден 1,7-ни кемитишим керек. 0,3 чыгат. Ал эми экинчи колонканы кайра эле ошондой иштей турган болсок, биз бул жерде эч кандай ачпайбыз. Минус 0,3 деген гана жоопту алабыз. Демек, биринчи вариантта дагы, экинчи вариантта дагы бизде А деген жоопту гана алып жатабыз. Анткени биринчи колонка бизде оң сан чыкты, экинчи колонка терс сан чыкты. Анда биз жооптор баракчасында А деген вариантты белгилеген болсок, анда биздин жообубуз туура болот дагы, сизге балл кошулуп берилет.